Шуңкар, мен Бүркүт, 16-тан 18-ге. Шуңкар байланышта. Көкжаңак шаарчасына жакын жердеги капчыгайда мыйзамсыз куралданган топ пайда болду. Орто эсепте саны 10-12-нин тегерегинде. Мени кандай түшүндүң? Бүркүт, сизди түшүндүм. Жагдай боюнча маалыматты кабыл алдым. Эмеси алдыда атайын багыттагы аскерлерде, тагыраагы спецназдарды даярдаган аскер бөлүк тууралуу маалымат берели. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 52-870 аскер бөлүгүнө 15 жыл. 2022 жылдын 12 мартында 52-870 аскер бөлүгүндө аскер бөлүктүн 15 жылдык мааракеси салтанаттуу түрдө белгиленди. Өздүк курамдын түзүлүш күнү менен куттуктаймын. Аскер бөлүктүн кыскача тарыхына кайрыла турган болсок, Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин 2007 жылдын 7 мартындагы номер 1 буйругунун негизинде түштүк аскерлер тобунун базасында атайын багыттагы бөлүкчөсү түзүлөт. Бөлүкчө Ош шаарында жайгашып капитан Санжарбек Эркинбаев башкарат. Жаңы түзүлгөндүгүнө карабастан, жогорку турган командачылыктын буйруктарын, күчүрмөн тапшырмаларын так аткаруу менен бирге түштүк аймагында чалгындоо иш-чараларын жүргүзүп келген. 2009 жылы 12 ноябрда өзүнчө атайын багыттагы бригада түзүлүп, 2014 жылы атайын багыттагы Илбирс бригадасы болуп аталган. Аскер бөлүктүн өздүк курамы ар дайым эл аралык жана өлкөбүздө өткөрүлгөн машыгууларда, аскери иш-чараларда өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп келишет. Аскер бөлүктө күчүрмөн даярдыгы мыкты, эң жогорку деңгээлдеги билимдүү аскер кызматкерлери кызмат өтөшөт. Ал эми бүгүн аскер бөлүктүн салтанаттуу майрамдык иш-чарасына 0100 аскер бөлүгүнүн командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары полковник Марат Мурзаканов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Жалал Абадта жайгашкан күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Көкжаңак шаарына жайгашкан 52-870 аскер кызматкери биздин шаарыбыздын эле эмес, деги эле бир мамлекетибиздин, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө, мамлекетибиздин бир коопсуздугун сактоодо булардын өтө бир жогорку деңгээлде себепчиликтери, өзүнүн бир жогорку деңгээлде өзүнүн бир мамлекетти коргоодо салымдары зор. Майрамды утурлай аскер кызматкерлери Коргоо министринин медалдары, ардак грамоталары, баалуу белектер менен сыйланышты. 52-870 аскер бөлүктүн өздүк курамын жана 52-870 аскер бөлүктө кызмат өтүп кеткен ардагерлерди бүгүнкү аскер бөлүктүн 15 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук, ийгилик жана бактылуулук каалайм. Ошондой эле өздүк курамга жана үй бүлө мүчөлөрү үчүн Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу тарабынан концерттик программа тартууланды.